Мен Ян Мугалим, полиглот, лингвист, которомочу, нукура кыргыз патриоту. Келбетиңе карасаң, нукура кыргыз патриот эмессиң да? Азыр сиз чалдыңыз го мага. Кел деп чалганда мен кой союп атканмын. Канча тилди билесиң? 8 8 эле кой. Улутчулдукка кабыл баштадым да. Сен кет Түркияга депчи. Эмнеге мындай бир кызыктай акцентиң бар? Сиз деле кыргызча жакшы билбей атасыз го. Жүрөгүң азыр бошпу? Бош. Кыргыздын кыздарынан өтөрү жок. Байкап тургула, карап тургула деп эле. ушул жерден айтып коеюн, мен подкаблщик болом. 여기 까지 초대해 주셔서 너무 감사하고. Камсамнамида. Эң чоң максатым ошо профессор болуп анан бул жакта бир өзүмдүн жеке университетим болсо келечекте кыргыз элим үчүн, кыргыз тили үчүн жериме бир аз салымымды кошсом деп аракет кылып жаткан мугалим. Дертимди айтуудан катылган сырлар бар экен, айтчы. Жакшынакай, татынакай бала 5-6 тилде мындай кенен сүйлөйт экен да? Эркин сүйлөйт экен. Мына, көрдүңбү? Мугалим. Сен случайно дева эмессиңби? Гороскоп боюнча кимсиң да? Дева элестет? Жок, дева эмес. Ал эмне? Гороскоп боюнча кимсиң? Арстан деген барбы? Лев. Августтасың. Жок, эме? Июль. Июлдун аягы. Аягы, 23. Нормально. Мен деле Арстанмын да. Сиз Арстан. 5 август. 18 июль. 18 июль? Жок, анда раксың сен. Анда Арстан эмессиң. Апам Арстансың деген? Жок. Апам мындай эле Арстаным, жаным. Жок, борсун деп эле жүрөт окшойт. 18 июль. Мен негизи жакшы кызыкпайм бул нерсе. 18 июль бул рак. Рак болот. Алар мындай тихомомутичек деп ойса деген ошол рак боюнча да. Мындай өздөрү тынч, бирок кыйын да. Ошондой. Жошпайлар да. Мен кызыкпайт экенмин ал нерсе. Бизде Кореяда MBTI ошондой да. Ал эмес? MBTI деген сен мүнөзүңдү, мисалы сиз ошо мүнөзүңдү аныктап берет го. Сен мүчөлүң эменчи. Кореяда MBTI ошондой 2001сиң, 2001. 2002 мен иним эме ат. 2000 жылан. Мүчөлө жылың турбайбы? Мүчөлө жылың айтып. Досум карачы. Салам достор, мен Ажан Адынова. Сиз Айчы подкастыбызды көрүп атасыздар. Бүгүн менин коногум өзгөчө таланттуу мындай тилдерге шыгы бар деген аябай татынакай жигит. Өзүнүн аккаунт аркылуу мындай популярдуу блогер десем болот. Ян Мугалим деген жигит. Саламатсызбы, Ян? Кош келипсиз биздин подкастыбызга. Кандай келдиңиз? Жакшы. Мен Ян Мугалим, полиглот, лингвист, которомочу, нукура кыргыз патриоту. Сен десем болобу? Сен деп сүйлөй бериңиз. Просто мен сразу айтып кетейин, Ян менден аябай күчүлүү экен. Жаш бала. Ян, сен өзүң жөнүндө мындай именно аккаунт аркылуу көп нерсени айтпайт экенсиң. Көбүнчө мындай тил боюнча же стиль боюнча же мындай чет өлкөдө жашоо ошонун баарын айтып берет экенсиң. Бирок биздин көрмандарыбызга мындай Ян деген ким? Эмнеге ошондой мындай өзгөчө ат, мындай келбетиңе карасаң нукура кыргыз патриот эмессиң да? Ошондо Ян деген ким? Айтып берчи бизге. Ян деген Кыргызстанда эле туулуп өскөн, чаң басып көчөдө ойногон, ошондой жашоолорду көргөн. Анан Кореяга көчүп кеткен. Азыр ошол жакта иштеп окуп жүргөн. Бирок кайда жүрбөйүн, жүрөгүм ошо Кыргызстан деп соккон. Ушул өмүрүмдө Кыргызстандын суусун татканым үчүн, ошол кыргыз элим үчүн, кыргыз тили үчүн жериме бир аз салымымды кошсом деп аракет кылып жаткан мугалим Дүйшөн агай. Илягым келип кетти. Ошончолук эле төкмө акындай сонун сүйлөп мындай эмне эле речь мындай агып кетет го.
Жок, анчалык эмес. Жок, эми сен кесиң боюнча ушунчалык мындай кандай айтсам, эми мага караганда мен мындай бытовой кыргыз тилинде сүйлөйм да. Сен болсо негизи кыргыздар мененби же чет өлкөлөрдүн эл менен мындай адамдар менен иштейсиңби? Ал жакта ар улуттун адамдары. Бирок өзүмдүн кыргыз улутундагы адамдар менен биз дайыма жолугуп турабыз. Өзүм мусулман болгон үчүн биз дайыма ошол жакта кыргыздар ачкан мечит бар. Ошол жерге жолугуп, дайыма сүйлөшүп, бирөөсү ооруп калса ага жардам берип ушундай алар менен жолугуп турабыз. Негизи ал жакта жашоом, ар улуттан чогулган жашоом, ар экибиз менен ар кандай тилде, бирок көбүнчөсү корей тилинде, себеби ал жака баргандан кийин көбүнчөсү корейче билишет, англис тилинде. Анан өзүм жумушумда котормочу болгонго жараша орус тили, казак тили, өзбек тили, кыргыз тили, ушул тилдерди которуп ушундай. Ошо эми сен бала кезиңде ошондой эле болчусуңбу, мындай тилге аралашып же негизи тилди билиш үчүн ошо сен полиглотсуң, канча тилди билесиң? Азыр жалпы эсептегенде 8 тил, эгер могу 8 эле окуй. Бирок баарында мындай эркин эмес. Кыргыз тили бул өзүмдүн эне тилим, биринчи тилим. Андан кийин экинчи тилим бул корей тили. Кийин орусча үйрөндүм, англисче үйрөндүм. Андан кийин бул тилдер негизи эсептелинет да, могу өзбек, казак тили депчи. Бизде көпчүлүк эсептебей коет, бирок булар дагы өзүнчө бир тил болуп, өзүнчө тилде. Алар дагы. Анан мен түркчө, анан арабча дагы бир аз өздөштүрсөм жакшы болот, бирок аларды да окуганмын да. Анан эң акыркы тилим бул испан тили. Мен өзүм кызым испан кызы болчу. Кореяда сүйлөшкөн кызым болчу. Болчу. Анда ошондо сразу айтып кетейин, жүрөгүң азыр бошпу? Бош. Кыздар деп. Ооба. Ошо анан ошол аркылуу биз ал экөөбүз англисче сүйлөшөбүз, бирок ал корейче билчү эмес. Мен ага корейче үйрөтүп, анан мага кызыгып калдым да испан тилине. Энсери ошол сыяктуу мындай башкача болот экен да. Аябай мындай эме го, мен негизи университет окуганда экинчи тилим, биринчи тилим англис тили болчу, экинчи ошо испанча болчу да. Мындай укканда эле парламебакса. Бирдеме тилиңе чыккан, тилге чыккандай эле да. Ооба. Анан ал мындай эме кыз болчу. Сүйүү сөздөрүн сүйлөгөнчү. Өзүнүн тилинде. Анан сен дагы мага өзүнүн тилиңде ушундай ырлар болсо айтып берчи депчи, андай романтика жакын кыз болчу да. Ошондо кантип айттың? Кыргызча. Сүйүү эмне, сүттөй таза колукту деп. Ошол сыяктуу. Аны которуп берип, ага ушундай мааниси бар деп. Бизде кыргыздарда айтпайт да, мен сени сүйөм же мен сени жакшы көрөм деп. Кыргыздарда мындай сенин жытыңдай бирдеме деп кетип калышат го. Ошол. Анан ошондо аябай мага кооз угулган да, ошо испан тили. Анан азыр эң акыркы тилим ошол. Азыр. Ошондо ошо менен испан тили менен 8 болот, 8 тил болот. Мындай келечекте дагы тилди. Келечекте мен өтө кызыккан тил француз тили. Себеби дүйнө жүзүнчө келбетим ошол жок. Аябай окшош турса. Эме кооз тил да. Өтө мындай сулуу тил, кооз тил болот. Аябай. Сен эме тилиңе келеби? Француз тили мен эме досум француз болчу, анан бир-эки сөздөр сүйлөсөм. Мен көп эле тилдерди мындай бир-эки фразалар айтып сүйлөсөм, ошол эмелердин ээлери, ошо тилдердин ээлери, сенде акцент жок экен деп айтчу да. Мисалы эме Омежи TV деген платформа бар го, тиркеме. Ошол жактан да сүйлөшсөм болот да башка улуттардынча. Мындай видео катары, мындай рандомный. Андан кийин ошол жакта бир түрк кыз менен сүйлөшүп калгам. Анан кийин ага түркчө сүйлөсөм, сен түрксүң дейт да. Анан жок, мен түрк эмесмин деп эме кылсам, сенде акцент жок экен дейт да. Бирок мен түрк тилин анчалык деле мындай бир мектепте окуп же бир курстарда окуган эмесмин да, өз алдымча эле. Бирок ошондой ар бир тилди сүйлөсөм, акценти жок сүйлөп кете берет экен да. Сериалдарды көрүп аттыңбы? Жок, сериал киного жокмун. Жоксуң ба? Сиздин гана киноңузду көрөм. Чаңыр. Мына сразу плюсик көрдүңөр. Здравствуйте, мне нужна сим-карта и хороший тариф. Посоветуйте что-нибудь выгодное. Конечно, у нас есть тариф «Семья премиум», идеальный вариант. Давайте посмотрю. Ага, безлимитный интернет на 3 сим-карты.
О, оплата раз в месяц мне подходит. Хорошая цена. Беру. Вот ваша сим-карта. Спасибо большое. Стойте, это еще не все. Это вам комплект 3 номера для вашей семьи. Ого, спасибо. Ну а какой тариф без кино? Ведь в нашем тарифе у семья премиум есть 220 ТВ-каналов, 5 онлайн-кинотеатров, поэтому наслаждайтесь просмотром. Вы знаете, я очень люблю кино. А это кто? А это сотрудник, который поможет вам подключить домашний проводной интернет. Ведь в тариф входит домашний проводной интернет со скоростью до 500 мегабит в секунду. И это эксклюзивно от О. Вот это сервис. Ну, спасибо. Ошондо француз тили бул келечекте, э? Келечекте ошол. Бирок өмүрүм өткөнгө чейин көп тилдерди үйрөнгүм келет. Мындай максимум канча билгиң келип атат? Канча тилди? Канча тил болсо, мисалы, араб тили болобу, немис тили болобу, жапон тили, тайланд тилдери. Албетте толук билбейсиң, мисалы мен корей тилин толук билгенде анчалык үйрөнө албайсың, бирок ошол өлкөгө барып сүйлөшүп, мындай бир тилди сүйлөшүп, үстүртөн сүйлөшүш үчүн сенде 700 эле сөздүк болсо болду да. 750? 700 эле. 700, 600, 700. Күнүндө ошол сөздү кайталап колдоно бересиң. Кутман-таң турдуңбу, бүгүн каяка барасың, тамак жедиңби? Ошол эле оңой эле сөздөр. Ошол ар бир тилде ошондой сөздөрдү үйрөнүп, анан грамматика үйрөнүп алсаң эле болду. Ошондо мындай экиге эки кошсоң 4 болуп калат, э? Оңой эле турбайбы? Оңой эле. Ошондой. Ошон үчүн аз-аздан үйрөнүп өмүр өткөнчө. Жакшы экен, жакшы экен. Эми ошо бала кезиңде ата энең мындай билип жүрдү беле? Мына ийен эмеси мындай тилге чыгуу бар экен, курстарга алып баралы же мындай. Негизи ошо тилге жакын болгонго ким, эмне себеп болду? Мен тилдерди үйрөнүп баштаган 16 жашыман башталган. Ага чейин бир гана кыргыз тилин билчүмүн. Мен каяктан болосуң деп сурабадыңыз. Мен аябай айылда чоңойгом да. Кайсы айылда? Жалал-Абад, Чаткал деген жак бар. Аябай кооз жерде. Кооз жер, бирок айылда эч нерсе өнүккөн эмес. Жада калса ал жакта орус тили да жөндөп окулбайт. Анан мен ал жакта бүтүп, шаарга келгем. Шаарга келип, ошол жакта биринчи корей тилин тапшыргам. Анан ошол кезде корей тилин үйрөнүп жүрүп, мен эмени байкагам да, чет элдин адамдары менен сүйлөшкөн жактырарымычы. Анан мен шаарды көп кыдырчумун, Бишкек шаарын. Алаты аянтына барып, ошол жерде жайында туристтер аябай көп келет. Англисче сүйлөшүп, мынтип карап, кайсы улутка окшош барып сүйлөшүп, мен уялчу эмес экем да, ошо уялбай эле барып сүйлөшө берчүкем. Анан ошентип атып жөндөм өрчүгөн да тилдерди. 16 жашымда биринчи тил корей тили болчу. Анан кийин барып. Ошондо сен Бишкекке кайсы жерге тапшырдың? Бул жакта Кыргыз-Корей колледжи деген бар, Гоголия тарапта. Ошол жака колледжге тапшыргам. Минара профессор, Пек профессор. Салам айтып коеюн. Салам айтып коеюн. Аябай күчтүү профессорлор да, Орто Азия боюнча, корей тили боюнча. Минара профессор ал Сеулда Кореянын корейлер өздөрү тапшырып бүтө албаган окуу жайды, магистратураны жактап келген да, профессор өзү. Аябай алда тилди аябай жакшы билет. Анан Атамбаевдин котормочусу болуп, корей тили котормочусу болуп жүргөн. Ошол мугалимдин колунан тарбияланып чыкканмын. Анын күйөөсү корей болот. Эко биригип, бул жакта жеке мектеп ачкан, колледж. Пек профессор. Ал болсо, алда Кореядан болот, бирок бул жакта азыр. Өзүм кыргызмын десе дейт. Өзүм кыргыз делесиз. Таластан болом дейт. Аялы таластан болот да. Жакшы экен. Мындай намыстуу. Ошол жакта окуп, корей тилин ошол жакта окуп баштаганмын. Ата энең кантип ошол кандай көз караштар ошол Кореяга кетем десең же корей тилин үйрөнөм десең, мындай алардын реакциясы кандай болду? Мен ата энем бир жакшы жери эркин өстүргөн да. Эмнени кааласаң кыл деп. Бирок чектен чыкпайт, эгер мындай жаман нерсе болуп атса чектен чыгарбайт. Бирок эмне кааласаң ошону кыл деп.
ата энем колдошкон, окуума жардам берип, корей тилин үйрөнгөнүп, ош тилдерди үйрөнгөнүмө сүйүнүп. Мисалы мен ар бир чет өлкө адам менен таанышып, эме болгондо видео тартып, аларга салам жолдоп. Себеби ал кезде ата энем бизди окутуш үчүн Москвада эмгектенишчү да. Ошентип алар сүйүнчү менин балам корейче сүйлөп калыптыр, менин балам бул тилде сүйлөп калыптыр. Себеби биз жаш кезде ошо кыргыз тилинен башка эч нерсе билбегенге сүйүнүшчү. Ошондо сен канча бир туугансың? Негизи 4 бир тууган. Мен эң кичүүсү болом. Эжем бар, анан 2 байкем бар. Эжем анын үй бүлөсү Кореяда, анан кичүү байкем, экинчи байкем ал дагы Кореяда. Менин тилге дагы жөндөмүм бул кичүү байкем, ал дагы 8 тил ушулга жакын билет. Ал ошол Кореяда жашап аткан. Ал да котормочу. Ал котормочу, Кытай тилинен котормочу. БГУ университетин бүткөн. Сен муну аласың, мен муну алам, экөөбүз бөлөп болобуз. Мен корей тилин таңдаганымдын себеби ошол байкем артынан таңдап калгам. Ошондо сен негизи Иян атың бул ошо төрөгөндөн кийин берилген атыңбы же? Жок, бул лакап атым. Экинчи атым. Себеби мен уже чет элдик адамдар менен аралашып баштаганда аларга ыңгайлуу болсун деп Иян деп таңдагам. Себеби Иян бул дүйнө жүзүндө аябай белгилүү ат да. Ошого баары эле айтып кете берет. Кореяда дагы бар бул ат, башка өлкөдө, араб өлкөлөрүндө, англис тилдүү өлкөлөрдө, орустарда да Иян деп коет ошол. Өзүң таңдап ал. Өзүң таңдап ал ыңгайлуу болуш. Негизи өзүмдүн атым Адилет Исмаилов. Караганда келбетиңе Адилет Исмаилов десе, атың кимсе Адилет десе. Бирден өзгөртүп алгансың. Чын эле мындай, келбетиңе караганда сен такыр эле кыргыз эмессиң да. Эмнеге ошондой болду? Мен да буну жакында эле байкадым. Ошо катталуучуларым кыргыз эмес. Себеби мен айылда жүргөндө эч ким билишмес экен да, мен андай өзгөчө келбетим бар экенин. Баары эле кыргыздар да. Баары эле ошентип жүрүп, анан кийин шаарга келгенде бир аз байкагам. Себеби бул жака келип, мен өзүм кыргыз болсом дагы улутчулдук кабыл баштадым да. Көчөдө кетип барасам, милиция кызматкерлери токтотуп, сен кайсы улуттансың, паспортун көрсөт, эмне алып жүрөсүң деп. Көчөдө балдар мындай жаман карап, сен анан бир жолу мындай кызыктуу окуя болгон. Дүкөндө тургам, блинчик алайын деп. Анан жанымда бир кыз турганда, аны тааныбайм. Анан бир байке келип эле тиги кызга айтып атат: "Силер түрк балдар менен жүрүп кеттиңер. Кыздар сатылып кеттиңер" депчи. Анан мен дагы көңүл бурадым, өзүнчө бир нерсе айтып атат окшойт деп. Мага келип алып: "Сен кет Түркияга" депчи. Ошондо анан бир аз билип баштагам. Айттыңбы анын? Мен түшүнүксүз абалда туруп калдым да. Эмне болуп атат? Анан кеткенден кийин анан деп таңгалы бир аз болсо күлүп, тиги кыз экөөбүз бири-бирибизди карап ошондой. Анан бир жолусу гамбургер жегенде киргенде бир кыз: "Сен кыргызга окшошойт экенсиң" деди. Анан мен чыны кыргызмын десем: "Жок, сен жанагы паспортун көрсөт" деди. Анан мен паспортун көрсөттүм. Анан анда да ишенбей: "Сен жана өзбектер азыр өзүнүн паспортун биздикине алмаштырып ошондой эме болуп атат. Сен да ошентип алгансың" деп. Ошондой учурлар көп болгон да. Бир аз жүрөккө каттыйчу. Бирок анын да плюстары бар экен деп койсуң. Ооба. Негизи ошо мага бирдеме айтса, мисалы мен кичинекей кезимде мындай аябай эле кара тору, арык мындай тырнактай, бирок боюм узун болчу да. Шпала, швабра ар кайсынын башын айтканда чын эле аябай жүрөккө тийген да. Анан 2-3 жыл мурун модельный бизнеске алектенгенде, кандай узун, мындай уже өзүмдүн минустарым мага плюс болуп баштады да. Ошон үчүн менимче азыр ошол кезде сен сага катуу тийген сөздөрүм азыр мындай. Чет өлкөгө барсаң, сразу мындай байкап калышат, канча тилди билесиң, келбетиңдин ичинен мындай өзгөчөрөөк экен. Анан бул
мага мисалы аябай мындай чоң плюс да. Анткени сени постоянно байкап жүрүшөт да. Негизи сен ошол вниманияга кандайсың? Мен да ошол өзгөчөлүктү жакшы көрөм. Дайыма. Карагыла. Байкап тургула, карап тургула деп эле. Кореяда да ошо досторум арасында мындай кийингенде да өзгөчө кийинип, башкача стиль ошо. Корей досторумун арасында деле ошондой болуп, мага аябай жагат ошо өзгөчө болуп жүргөн. Жакшы экен анда. Ошо котормочу чет өлкөлөргө барып, мындай сейилдеп, саякаттап, канча өлкөлөргө барып жүрдүң? Мен 18ге чыккандан кийин карантин башталган. 2 жыл карантинде жүрүп, анан азыр 23-дөмүн. Ошо 20 жашында Өзбекстанда болгом, Москвада болгом, анан Кореяда. Ошо азырынча үчөө эле. Мындай келечекте кайсы өлкөлөрдө ошо аябай баргың келип атат? Аябай баргым келгени эң биринчи орунда Бразилия. Бразилия? Бразилияда португалча сүйлөшөт. Португалча сүйлөшөт. Португалча үйрөнөсүң? Бирок эмеге окшош эле. Бул латин тилдери да, бул испанга окшош, бирок мындай көп мындай бирок бат эле үйрөнсө болот, Бирок сен сүйлөсөң, менимче мен өзүм португал досум бар да, Анна деген. Биз чогуу бир мындай конкурс красотыга барып жүргөнбүз да, анан ошол жактан таанышып, бир бөлмөдө жашап, сен кайдан болосуң? Мен Португалиядан болом, мен Кыргызстандан болом. Кыргызстан бул эмне деп, анан бири-бирибизге конокко барып, ошентип Португалияга барып келгем да. Азыр сонун баласы бар, мындай. Анан мен кичине ошо испанча сүйлөшсөм, ал түшүнөт экен да. Бирок португальцтер мындай испандарга сүйлөсө, алар түшүнбөйт экен. Анткени мындай тарых боюнча испандар мындай кичине өздөрүн мындай өйдө сезет экен да, португалдар мындай постоянно иштешчү да, аларга мындай няня катары, кол астында. Ошол садовник же ошондой. Алардын өлкөлөрү кичинекей да. Ошондуктан анан силер бизди түшүнөсүңөр, биз силерди түшүнө албайт экенбиз деп ошентип айтып жүргөн да. Бирок аябай кооз жер экен. Аябай тим эле мындай Кыргызстанга да окшош экен, анткени тоолор көп экен. Бирок ошо суу тиги океандын жээги сонун да. Бирок бир кызыктуу экен да. Сенин уруң кайсы? Менин урум Моңгол. Моңгол. Моңгол урусу, анын ичинде Шаа Моңгол деген бар. Эмне үчүн Шаа Моңгол десе, биздин жети атабыздын аты Шаа болот, бий болгон экен да. Бир ошол чаткалдан болот дедик го, ошо чаткалда бир кичинекей жерди башкарган окшойт да. Кичине элди ошо Шаа болот бий деген болот экен, ошодон тараган моңголдорбуз да. Мындай вопрос со звездочкой деп коеюнчу. Улуу байкелериң үйлөнө элек, Эң чоң байкем үйлөнгөн, эжем турмушка чыккан, эң чоң байкем үйлөнгөн. Экөөңөр эле калды. Экөөбүз калдык. Мен биринчи үйлөнүп кетет окшойм. Неге? Ал шашпай үйлөнөм. Шашпай үйлөнөм. Үйлөнсөң. Ой, көрдүм силерде жакшы эчтеге жок экен деп. Жок, негизи ал башкача үйлөнөт. Башкача үйлөнөт. Негизи ошо атаң апаң мындай жок, жалаң эле кыргыз кыздар менен сүйлөш же азыр испан же корей болсо кызың сүйлөшө бер, бирок келгенде только ошо кыргыз кызын аласың деп айтпайбы? Андай жок. Биздин үйдө андай түшүнүктөр жок. Бирок мен көп башка улуттун кыздары менен сүйлөшүп таанышып көрдүм. Кыргыздын кыздарынан өтөрү жок. Өтөрү жок экенби? Ошончо Девочки, проверено. Ошончо Кыргызстан келдим. Могу подкасттын астында аккаунт белгилеп коебуз. Может, номерин тоже. Негизи сен ошо сүйлөшкөн кыздар менен сүйлөшсөң, кайсы сапаттарга мындай баа бересиң? Мен түшүнүктүү кыздар менен жакшы сүйлөшө алам да. Түшүнүктүү. Эмнени түшүнүш керек? Мен ызычуудан аябай алысмын да. Мындай достор арасында деле, үй бүлөдө деле ызычуу болсо, мен акырын түшүп кетем да. Ошон үчүн кандай бир көйгөй жаралса, сен мону кылбадың, андай ызычуу керек жок да. Жөн эле отуруп, сен могул жерде тура эмес болуп калды.
же ал иян могу жер кандай дейсиң, макул мен тура эмес кылдым, ошол мындай сыяктуу. стол переговоров болуш керек Ооба, ошондой. дипломат сыяктуу. Нака мен күйөөмдө экенсиң. Мен күйөөмдө урушуп берем да, сен менен урушсабы деле болбойт, кандайсың? Жок, кой турсаң, азыр өчүңдү алып тур, кел отуруп сүйлөшөлү дегенде, койчу, сүйлөшкүм келбей жатат, койчу. Бизге мен мисалы аябай мындай эмоционалдуумун да. Анан сен тиги испан кызың менен кантип сүйлөштүң? Алар вообще эле оңдойду. Чарт дегенде. Жок, ал түшүнүктүү болчу. Бирок эмес менен сүйлөшпөй калдык мындай. Мен жумуштан бошобой, ошону түшүнбөй анан. Сен мага көңүл бурбайсың деп. Эми кыздар бардык кыздар окшош эле экен. Эми чын эле көңүл бурбасаң башкалар бурушат да. Ал эмеге кеткен болчу кайра Испанияга. Ошондо мен убактысында дал келбей, мен ага чала албай, мен иштеп аткан учурда ал бош болуп, мен бош болгон учурда уктап калып. Негизи сен ошо ишенесиңби ошол отношения на расстоянии деп коюшат го? Ишенесиңби ошол? Кылса болот. Кылса болот. Кылса болот. Күч керек, ишенич керек. Доверие. Ошондо түшүнүктүү кыз болуш керек. Эң негизгиси ошол го, түшүнүктүү болуш. Болду. Келбети анда санап туруңуз. Келбети мен адамды караганда, кыздарды мындай адамды караганда көзүнө биринчи карайм. Көзү сулуу болсо, анда сынып калам да. Бирок сенин өзүң көзүң кайсы эме? Hazel eyes. Hazel. Hazel eyes. Для тех, кто не знает, hazel — это такой орехово-зелёный цвет. Hazel eyes. Атамкы көк, анан апамкы күрөң, ошо экөө бириктирип. Ошондо бириктиргенде, ошондо hazel болуп калат. Элестет, ошо кыргыз тилинде жаңы ошо сөз болуп калсачы, hazel деген. Hazel деген эмнеси? Бул көздүн түзү деп. Ошондо атаңдын көк, апамкы күрөң. Ортосу апамдыкы, чет жагы атамдыкы. Башка байкелердин? Байкемдики меникинен көбүрөөк. Кичүү байкемдики көбүрөөк. Анан анын өңү дагы сары. Меники кашым кара, чачым кара. Ал мындай сары? Ал саргыч, топураак өңдүү. Илгерки кыргыздарда кандай сары бала. Ошо Енисей кеңдергендер. Анан улуу байкем болсо, ал кыргызга эле окшош. Сиздей көзү кара, кашы кара. Эжем болсо бир аз өзбек кыздарына окшоп кетет. Ошондой. Сулуу турбайбы? Каштары өзүнүкү мындай. Сиздикиндей. Эмнеле ламинация, ресниц жасабайт, коррекция брови жасабайт. Дайыма эле мактана берет ошонусун. Мен деле ошентип мактана берем. Мага бир жолучу ошо бир подиумда модель сыяктуу иштегем да анан. Мен өзүм азыр кашымды терем да, бирок 18-19 жашымда кашым тим эле мындай Брежневдикиндей болчу да. Анан мага монтип салфетканы ыргытып, визажист кашыңды өчүр деп атпайбы? Эмнеге өчүрөм десем? Бул менин кашым, кана берчи деп монтип тим эле эметти да. Өзүмдүкү десем, мейли деп койдум. Ошон үчүн каш деген берди, чач деген десең берди, талап десең деле берди. Кореяга барсаңыз өтө приоритет, өтө сулуу адамдардын катарына окшойсуз өтө. Рахмат, бирок мен ошо Кытайга барганда, мен негизи ошо Юго-Восточный Азияга барганда, же Вьетнамга барсам Вьетнамка дешет, Филиппинге барсам Филиппинга дешет, ооба. Индонезияга барсам Индонезия, Малайзияга барсам Малайзия. Мен жаныма келишет да, анан бирдеме өзүнүн тилине кечирип койгула деп эле сүйлөйм да. Жок, Кореяда бой узундарды өтө баалашат. Цвет кожа кандай? Агыраак болуш керек. Мен ягым кичине жетпей калып атат. Агыраак болуш керек. Алардыкы тим эле апапакай го тим эле. Анткени ошо Кытайдан келишкенде ошо фарфоровое лицо деп айтышат го. Чем белее, тем типа статус выше деп айтышат. Сеникин көзүнүн түсү бар, тон кожи тоже светлый, все подходит. Бирок ошо Кореяда калам деп деген ошо максат барбы?
Кореяда жашаган өтө жакшы, ыңгайлуу. Ал жакта калып калгың да келет. Бирок мен тажрыйба топтоп, билим алып, мен качандыр бир кезде келем, кайра келип өзүм мекенем үчүн жана айткандай кызмат кылышым керек. Менде ошондой миссия, ошондой кызматым бар да. Эми жада калса айтып кетпедиңби, кыргыздын кыздарын өтөрү жок деп. Ошондо биякта эле келин алды. Эй, досум, карачы. Ата энең ошол Чаткалда элеби же уже Бишкекке? Жок, азыр биз баары Сокулукта көчүп келгенбиз. Сокулукта турабыз. Жер үйдө жашашат. Жер үйдө жашайбыз. Сен жер үйдүн кызматын билесиң, жасайсың. Ооба, биз жиркенбейсиң. Жок, андай жок. Кадимки азыр сиз чалдыңыз го мага, кел деп чалганда мен кой союп атканбыз. Кой союп. Сторис боюнча көрдүм. Көрдүңүзбү? Мен ошо Төштү. Адам төштү. Кой союп анан баш куйкалап аткам. Анан сиз чалып калып. Сени негизи ошо чет өлкөдөн келген адамдар эмне сен эмне кылганын билесиң депчи, кандай хоббиң бар десең, мен баштыгы жакшы көрөм десең, бул эмне десең, ишенишеби? Алар да эле башты куйкалап жейт Кореяда. Бирок чочкондукун, чочкондукун. Ошо мен билгем, эң жакын курбум ошо Кореяда магистратураны бүткөндө, анан ошо айтып атканда, бул жерде койдун же уйдун эти аябай кымбат экен. Анан биз ошо кээде аябай ачка болуп, акчабыз жок болуп, көздү жумуп туруп чочкон этин жегенбиз деп ошентип айтып жүрчү. Кореяда бизде мисалы деңиз азыктарын жесе бай саналабы? Ооба. Бизде кымбат го? Ооба, бизде кымбат. Ал жакта эң байлар ошо уй этин жешет да. Уй эт жесе анда акчасы бар экен. Бизде болсо устрица, морепродукты жесе бай деп эсептелет. Жана айлык алганда бир акчасы көбөйгөндө ошо дайыма уй этин жегени. Стейк же болбосо самгёпсаль деп коет аларда. Ошол мындай өзүң кууруп жеп. Негизи ошонун приколусу эмне? Бизде ошо бир мындай Ганнам деген эме бар да. Бул жакта ресторан, ооба. Сонундай кирсең, аябай мындай жакшынакай кафе да, ресторан. Бир маалда мындай алып келишсе да, баары эме бышылбаган да. Бышылбаган. Бул эмне десем, азыр өзүңөр бышырасың. Мен келдим, акча төлөдүм, өзүм бышыраммы деп. Негизи бул башкаларга мындай экзотика катары, бизде Кореяда ошондой жешет деп ошентип айтышат да. Мен болсо андай приколду тишим эткен, мен кафеге келсем же ресторанга келсем, мен төлөдүм, мен нормальный даяр тамак жешим керек да. Биякта еще эме жит болот, эмең эмеп кетет да, баары сиңип кетет да. Тартып турган эме жокпу? Тартып турган деле баары. Мен эмем өлө эме да. Мурдум аябай жит сезет да. Ал жакта деле жыттанат, бирок аларда мындай түшүнүк бар да. Машикке мокта деп коюшат да. Машикке мокта? Бул деген даамдуу тамак. Ар дайым мындай кечке эле макарон жей бербей, мындай өзгөчөлөнүп, мисалы эт деле жей бербей, ага кимчи бир салатты кошуп жесең, бул даамдуу болот экен, дайыма ошону изилдеп. Мындай эмеби? Бир нерсени кошуп, ошентип дайыма ошо даамдуу тамактанган жакшы көрүшөт да. Анан мындай жит мындай көп деле даамдуу болсо болду. Ошондой. Эй, досум, карачы. Эми биз эме байкап калдык, ошо көбүнчө комментарийлер сен биз ишенбейбиз, сен нукура кыргызсың, анткени ата энең кыргыз болгондуктан эмнеге мындай бир кызыктай акцентиң бар деп ошентип сурашат да. Кандай жооп бересиң? Ата энем экөө тең кыргыз, жети апам тең кыргыз. Бул кичинекей кезинде мен кыпкыргызча так эле сүйлөшчүмүн. Анан качан ошо корей тилин үйрөнүп баштаганда, башка тилдерди сүйлөшүп баштаганда, акцент пайда болуп баштады да. Мен бирок өзүм байкачу эмесмин. Кийин эски тааныштарым жөн сүйлөчү деп калчу да. Жасалма болбойчу. Анан ошентип жүрүп, анан өзүм да байкадым да, бир аз өзгөрүп кетип атат депчи, тондорум,
интонациялары. Ошо анткени жакшы мисалы корейче жакшы сүйлөсөң, сен интонация алардын интонация менен сүйлөшүң керек да. Бул эмеден мен корей тилин өтө сүйүп окудум да. Мен бир күн кечке корей тилин окуп салчумун да. Ошого кайсы бир тилди сүйүп үйрөнсөң, ошол жака кетип калат экенсиң да. Бирок бул менин кыргыз тилин чанып кетти же болбосо кыргыз тилин унутуп калды деген эме жок. Акцентим бир аз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Көп тил билгендердин көбүндө ушундай болот да. Негизи кичине сени коргоп турайынчы. Силер деле 8 тилди билсеңер, акцентиңер бар болот. Ооба. Ошол. Биз билсек болобу? Ата-энеңдин атын. Атын, ооба. Менин атам Кадырбек. Эшбаев Кадырбек. Апам болсо Азимбүбү. Эргешбай кызы Азимбүбү. Атасынын аты Эргешбай. Исмаилов Адилет Кадырбаевич. Кадырбекович. Кадырбекович, кечирип кой. Кадырбекович. Исмаилов Адилет Кадырбекович. Мындай жакын досторуң барбы? Мындай негизи мени ат боюнча айтышпайт да, Айжаны депчи. Мен фамилиям боюнча. Аданова кандайсың? Исмаилов же Кадырбаевич. Классташтарым атман эле Ади деп чыгышат. Досторум ошо Ади деп. Бирок көп жыл мурун тааныштарым ошентип айтат, акыркы кездери ошо Иян Кореяда жүргөндө кыргыздар Иян мугалим, Иян мырза ошондой. Иян мырза. Мен көрүп кеттим бир кезде ошо силер кыргыз диаспора менен ошо Кореяда көп жолугушат экенсиңер, мындай өзүнчө шерине же бир ошо бул эмне себептен? Биринчи себеп ошол башын бириктирүү, ошол жак кыргыздар. Экинчи себеп ошо бизде эме да Кореяда стресс аябай көп да. Сен кечке иштейсиң, бошо жүрө бересиң. Анан сен досторуңа жолугуп, тамактанып, мындай чер жазгың келет да. Ошол себептерден. Баары бир мындай кыргызка натура, биз аябай майрамды жакшы көрөбүз. Той пойлорду дегенде. Анан биздики корейлер мындай жабык эл келет да. Мына мисалы азыр биз кетип атып, дос салам алейкум айтып койчу дей албайсың да. Анан сен эме чек арасына кире албайсың. Сактап мындай турушуң керек да. Ошон үчүн жүрөгүң сыгылып кетет да. Анан өзүбүздүн кыргыздар менен жолугуп, келчи кычакалабайын. Ошондой болуш керек. Анда жакшы экен, диаспора мындай күчтүү, биримдикте мындай чогулат экенсиңер. Негизи мындай көптөгөн мындай негативный опыт деп коюшобу, комментарийлерди окуп калам да. Өзгөчө ошо Москвадагы же Россиядагы биздин кыргыз кыздар башка чет өлкөлүк балдар менен сүйлөшсө, биздин эле эркектер асылышат да. Эмне кыргыз баланы тапкан жоксуңбу же эмне тиги бу? Негизи Кореяда ошондой барбы? Ал жака деле кыргыз кыздар көп тийди. Азыркы учурда ал жакта корейлерге тийген кыргыздар аябай эле көп. Бирок ал жакта мындай асылып андай жок. Москвадагы менталитеттен ал жакта бир башкачараак, кыргыздын менталитети делечи ал жакта. Эми албетте, мисалы мен деле кызганам ичимен. Бул эми эркектик эме болушу мүмкүн. Мисалы кыргыз кызы башка эме болсо, мен кызганам, бирок мен аны мындай турмушка чыгды андай позицияда эмесмин. Жана башка улутка турмушка чыкпа деген. Бирок жөн гана менде ошондой кызганыч ойгонуп кетет да. Бирок мен ага эч анын чегине, анын адресине жаман сөз ыргытпайм. Эмнеге болот? Ошол эмнеге кызганасыңар? Бул абсолютно мындай башка кыз. Ооба, биздин нукура кыргыз кызы, бирок эмнеге? Билбейм, мен ошону таппай койдум. Иян Адилетке, Адилет, эмне отосуң? Балким эме болушу мүмкүн. Мен эмеден макул ал турмушка чыгып актылуу жашаса биз сүйүнөбүз. Бирок биз ал жакта мындай мисалы өзбек, тажик ушул улуттар менен сүйлөшүп каласың, Азербайжан эме деп айтканда биздин бир аз намыска тийип кетет да. Кыргыз кыздар аябай жеңил ойлуу. Ал барда алдам каласың. Анан монда мен азыр бир звонок кылганда, бир телефон чалганда, мен 10 кыргыз кызды чакыра алам дегенде. Ошентип айтышабы? Деп.
Эми угун чыга албайсың дагы. Ошон үчүн. Жок, а вот именно ошол кездечи эмнеге ошол башка чет өлкөнүн адамдарына силер мындай күч көрсөтөт. күч көрсөтө албайсыңар, анткени эмнеге сен ошентип айтасың, биздин кыргыз. Бирок ошол эле мен айткан жокмун именно сен депчи. Ошол эле кыргыз балдар ошо кыздарды эметишет да. Билбейм аны. Бизде Кореяда эгер билбейм, кыргыздар эгер намыс ойгонуп кетсе уруп сабап салышы мүмкүн ал эркекти делечи. Бирок Кореяда, Москвада кандай билбейм, бирок Кореяда антикин болбойт да. Камалып кетесиң бат элечи. Ошого унча албайбыз. Негизи мындай кыргызча несправедливо, адилетсиз, адилетсиз ошол. Мен бир досум бар да, ал ошо чет өлкөдө жашайт. Негизи өзү да айтат да, өзүнүн кызы бар. Негизи Кыргызстанда кыз болуп төрөлсөң, уже бир кандайдыр бир мындай суноо да, мындай көйгөй да. Уже мындай, на тебе уже есть какая-то вина. Просто потому, что ты родилась девочкой. Анан именно ошол учурда биз сүйлөшсөк, эгер эркек башка улут кыз менен сүйлөшсө, ал жакшы экен, биздин тукумубуз мындай жакшыраак болот деп айтышат да, мындай не порицают. А кыз болсо, башка улутка тийсе, мына кыргыз баланы тапкан жоксуңбу же эмне, ошондой. Эмнеге в одном же вопросе эки башка эме да, мамиле, пикир. Өтө оор суроо да. Балким бул илгертен келаткан нерсе. Негизи эле аял болуп төрөлүү илгертен мындай басмырлап келишкен го. Ал карасаң, арабтарда деле өлтүрүп салган, кыз төрөлсө өлтүрүп салчу. Ошол сыяктуу. Илгертен эме эркек төрөлсө ал бизди коргой үчүн алат депчи. Ошол себептен. Бирок сен ошо оюң боюнча, мен оюм боюнча туурабы же туура эмеспи? Анткени азыр сен айтсаң, анан мен айтам. Менин оюм боюнча азыр чектеле жок да, сен кааласаң башка улутка чык. Эң негизгиси бактылуу болсоң болду. Мен кээде ойлоп кетем, ушундай кыргыздарды жаңылыктар көп чыгат го, күйөөлөрү сабап салды, өлтүрүп салды, кулагын кесип салды. Кээде сүйүнөм ошо башка улутка чыгып бактылуу жашап атканымдачы. Өзүнүн адамын тапса анда сүйүнөм да. Кайсы улут болбосун. No matter how, no matter what, no matter where да. Просто мен азыр ошо мындай жаңы муунга мындай как бы наставление сыяктуу айткым келип атат да. Силер кызды тандаганда силер билишиңер керек да. Кыз сенин тукумуңду өстүрөт да. Сен мындай адептүү болушуң керек, сабаттуу болушуң керек. Как бы на меньшее не соглашайтесь, да, так же и девочек. Типа, ну вот эркектер негизи иштешет, күнү бою. Эртең менен кетишет, түндө келишет. Бала менен ким калат? Эне калат да. Интеллект передается от матери деп. Не зря же говорят так. Ошон үчүн азыр учурда мындай кайра эле мындай мен кичине каршы эметем да, эмнеге ошо аябай динге берилип кеткендер кызды окутпаш керек, эметпеш керек деп ошентип айтып атышат да. Мен ошолго каршы чыгам да. Анткени силер кыздарды окутпасаңар, анда тукумуңар маңкурт болуп калышат да. Ошону мындай жаңы муунга, жаңы эмеге, мисалы сен азыр 2001 жылысың, бул уже миллениал эмес, бул уже зумери деп коюшат, жаңы муун деп. Силер азыр ошо үйлөнөсүңөр, үй бүлө курасыңар, анан силер менен мындай ошо жаңы үй бүлөлүк философия болсо, азыр айтып атпайбы? Азыр папалар башкача алып калды, аталар башкача алып калды. Алар жөн гана мындай, мен иштейм, акча алып келем деп андай болуп калышкан жок. Азыр мен деле аялыма жардам берем. Мен деле тамак жасап бергенге мындай алым бар, же баланы карасам деле болот. Мен мындай
я не помогаю, я участвую деген Ооба. мааниде да. Анан ошол силер жаңы муун болуп ошол философия сен айткандай айтып койсоң дагы бир жолу. Калган нерсе калсын. Ошо жакшы нерсе калса, мо кандай айтсам, всякий стереотипи кетсе, ошол жакшы болот деп ишенем да. Мен да ошентип ойлойм. Мен азыр ушул жерден айтып коеюн, мен подкаблучник болом. Азыртан жардам берип, бул нерседе мындай өзүңдү көтөрүп, мен эркекмин. Аны кылбайм, үй жыйнабайм деппи? Бирок азыр атам ошондой болчу, мындай. Апам мектепте пол жууп иштечү да. Кечинде барып, ошо окуучулар кеткенден пол жуучу, атам тамак кылып койчу. Дайыма жардам берчү да. Сизде анда жок, бул эркектин иши, бул аялдын иши. Силерде баары мындай бир. Бир. Керек болсо андан да көбүрөөк кылып, кызды аяп. Ошо сизде мындай, сиздин үй бүлөңүздө жалаң эле бир кыз экен. Бир кыз. Анда ошо сен эң кичүү болгондон эрке эмессиң, эжеңер эрке турбайбы? Эжебиз эми ал биз чоңойгон кичине бизди карап эми кыйналган жокпу силер менен? Жөн эле карагам деп айтып калат, мындай кыйналгам деп. Айткан жокпу? Азыр менин баламдарды карайсыңар деп айткан жок? Жок. Бизге ыраазы, жакшы бала болуп чоңойдуңар деп ыраазы болуп. Сен азыр баласы бар да, бир баласы, тарбиялап бер, ушундай үйрөт, жаңы өзүң билген нерселерди деп ошо. Сендей болуп чоңойсун, адилет деп айтат да. Кудайдан дайыма тилейм сендей болсун деп. Жакшы экен, жакшы экен. Ошондо силердин мамилеңер ошо бир туугандын үй бүлөнүн ичинде мамилеңер аябай мындай жылуу. Ооба, жылуу. Негизи мындай эркектерди тарбиялаганга мындай дисциплина же мындай күч болуш керек деп айтышат го. Жок. Силерде андай болгон жок. Жок, күч менен болбойт. Атам дайыма айтчу, эч качан баланы мындай уруп тарбиялаба же күч менен тарбиялаба. Эркин кой дейт да балаңды. Бирок мындай чектен чыгып атса албетте эме кыласың, бирок атам дос катары болчу да мага. Бир көйгөйүм болсо да атама барып, апа биз өзүчө сүйлөшөбүз. Же бар атаңа айтчы, сенде бир нерсе мындай бала кичине мынтип отуруп калганда бир нерсе болуп атат, бар атаң менен сүйлөшүп кел деп. Ошо дос катары болчу да атам. Азыр деле? Азыр деле биз атам экөөбүз дос катары. Дайыма ошондой. Эч качан да күч колдонуп тарбиялаган эмес атам. Жада калса моуну кыл, моуну үйрөн деп да мынтип жетелеген эмес да. Жөн гана ошо өзүнүн үлгү катары эле. Бизде мындай болот го, родители, когда что-то не смогли сделать в своей молодости, они пытаются это через детей. Андай нерсе жок. Өзүңөр каалаган. Өзүңөр каалаган кесиптен атаңар айтса, мен космонавт болгум келчү, силер космонавт болсуңар деп. Жок, андай жок. Атам эме деп айткандар. Мен кичине кезинде мындай тырышчаак бала болчумун да, урушчаак, мындай балдар менен урушуп көчөдө. Анан ушу сени эме болот деп ойлогом деп мындай мушкер болот депчи. Анан андай болбой калдың депчи. Мугалим болуп калдым. Кайсы жерде мындай перевес болуп кетти? Мен эмеге ошо бизде жок болчу мындай эмечи. Мен бокска кызыкчумун да, бизде жок болчу. Балким кийин улантсам эме болуп кетмек, бирок мен ошо билимге кызыгып кеттим да. Бирок мындай дагы эле тырышчаакмын мындай. Мектеп кезинде баардык эмени кол күрөштөн жыгып, атаман болуп, өзү менен уулар менен урушуп, ошондой болчумун да. Башка байкелерден айырмаланып, ошентип айтчу. Эмнеге башка байкелерге окшош эмессиң деп? Жок, булар наши сен эле тырышчааксың деп ошентип айтчу. Күч менен антип мону кыл деп эч качан эркин койгон. Жада калса ар бирибизди окутканда бизде эч нерсе жок болчу, үйдө окутканга акчабызчы. Бир уй бар болчу, ошону төрөтүп, ал чоңойтуп, ошону жыл сайын ошентип сатып ар бирибизди окутканда, окуйсыңарбы, окубайсыңарбы, ал өзүңөрдүн ишиңер. Бирок мен милдетим. Биз өзүбүздүн милдетин аткарабыз деп. Окутуп. Эгер диплом алып иштейсиңерби, ошо кесипте өзүңөр каалаган окууду окугула деп ошентип окутканда. Ошо кесип боюнча сен мугалимсиң, туура? Мугалим, ооба. Мугалим, котормочу. Филолог.
лингвист. лингвист. Ошол негизи аябай мындай коммуникация жагынан аябай мындай эме разносторонний иш жумуш да. Ооба. Постоянно элдер менен сүйлөшөсүң, аларды үйрөтөсүң, мындай жөн гана тилди үйрөтпөй, алардын менталитетин көрсөтөсүң. Дайыма. Азыр жалаң эле корей тилин үйрөтөсүңбү же? Азыр биз бир гана эмеге фокус кылайын деп атабыз, бир гана көңүл буруп, корей тилине гана. Себеби ошол корей тилин үйрөнүп, Кореяга окууга тапшырганга, чет өлкөгө окуучуларды аябай көп алып атат да. Анан бизде азыр бул жакта эме барбы? ОРТдан өтпөй калып, да бир жыл күтүп калып, ал жака окуш үчүн ОРТнын кереги жок да. 11-ди бүтүп эле окуп туруп, дароо эле ошол Корея университети. Бизде азыр Кореянын 100 университети менен бизде келишим бар. Биз окуп, өзү каалаган университетке, эгер кааласа, азыр моундай дагы программалар чыгып калган. Бир жумада бир эле күн окуп, дүйшөмбү күнү гана окуп, калган күндөрү иштеп. Ошондой да бар. Ошондой. Себеби азыр алар толтуруш керек болуп атат да, жөн гана окуучунун санынчы. Ошондой учур. Анан бул жакта жөн гана акча тапкысы келгендер да бар да, Кыргызстандачы, окуубуз ошондой программада эме болуп атабыз. Анан эми азыр жаңы программа сүйлөшкөнбүз, карыларды багуу боюнча. 2 жыл окуп, анан ошо менен EJT деген виза алып беребиз. Ошо менен карыларды багып, ошол жакта ошондой жумуштар кылса. Аякта ошо демография боюнча мындай кичине кризис болуп атат окшойт, Аябай, кичине эмес. Кичине эмес, Номер 1 дүйнө жүзүнчө. Чын эле ошо. Азыр жаш балдардын төрөлүүсү былтыр болсо, ошо жаңы окуу жылы башталып атканда мектептердин көбү жабылып кетти, башталгыч мектептер. Жок, окуй турган окуучулар жок. Эме 1-2 окуучуну аны башка которуп ошондой жабылып атат. Өтө чоң глобалдуу көйгөй да Кореяда. Бул 1-орунда, анан адам өлүү, суицид, өзүн өлтүрүү боюнча 1-орунда турат азыр. Ошончолук кыйындай стресс абалы. Кыйын. Анан ишеним жок да, мындай бизде аркы дүйнө бар, ушундай ишеним болуп, анан кыйналса дагы, же болбосо сабыр деп ушундай эме барбы? Өтө чыдай туралы. Ал жакта кыйналып эме болуп кетсе, читчида деп коет да, мындай читчосо болбой калганда өзүн өлтүрүп кетет. Ошо выход таппай. Анан стандарт аябай күчтүү ал жакта, мындай. Стандарт эмне? Стандарт, жашоо стандарт. Сен ошо дайыма ошол нерсе тырышып өрөсүң. Качан уже алдың калбай калганда сен кете беришиң керек болот да. Мисалы бизде сулуу адам эмес менен деле сүйлөшө бересиң, айырмасы жок го. Мен үчүн айырмасы жок да, ким болбосун, ал кайсы үй кандай, байылбы, кедейби. Ал жакта андай эмес. Алда мындай стратификациялары аябай эме экен, күчтүү экен. Ошон үчүн 1-орунда дүйнө боюнча. Биздикине келишпейби? Биздики той, майрам, бизге стресске убакыт жок дегендейчи. Анан азыр көбөйүп атат бул жакта корейлер. Аябай көбөйүп атат акыркы жылдары. Даже билбептирмин. Ошондо келечекте кандай пландар? Мындай эми айтат го, Кудайдын колундабыз, бирок мындай менин планым боюнча 5 жылдан кийин мен момундай болом деп деген максаттарың барбы? Мен эң чоң максатым ошо профессор болгум келчү. Бирок 2 жылдан бери ишке ашпай келет. Окуп өтпөй калам. Магистратура. Эң чоң максатым ошо профессор болуп, анан бул жакта бир өзүмдүн жеке университетим болсо, келечекте лингвистикалык тил боюнча университетим болсо, чоң, мисалы, кампус менен Манас, Түрк университети бар го, жал жакта, ошол жакта чоң бир кампус жерди алып, же Америка университети бар го. Ошол сыяктуу эң чоң максатым ошо жашоодо. Анан келечекте үйлөнүшүм керек. Анан мен Кореяда жүргөндө көпчүлүгү мынтип айтып калышты, сен модель болуп көрүшүң керек, өзгөчө келбетиң бар деп. Ошол мен мурун кызыкчу деле эмес экен, бирок азыркы учурда бир кызыгып атам. Балким ошол аракет кылып көрөт болушум керек. Бул деле мындай творческий жагынан жакшы эме да, выплеск дегендей. Ооба, мне кажется, все шансы есть. Ошол.
Ошол Сен эме үйлөнүшүң керек деп айтпагылачы, пожалуйста, как будто бы это какой-то это, да, сынок, оор бир нерсе. Хочу влюбиться, хочу найти девушку. Биздин Кыргызстан кыздарынын өтөр жок экен, бир. Сөзүн туура эмес таңдап алдым. Жок, негизи сенин подписчиктериң көп эле экен, анан мындай less is more деген, это вот как раз про твоих подписчиков. Эми аз деп деле эсептелбейт экен, 50 миңдей экен. Бирок эмеси вовлеченности аябай жакшы экен да. Ошо постоянно сурайт экен, стилиң боюнча мындай совет берип койчу, мындай кандай жашоодо кандайсың, анан кыздарды тандаганда кандай сапаттарды тандайсың деп ошонун баарын сага ошентип арнап суроолорду көп беришет экен да. Ошо сен ойлодуң белең ушунчалык популярный болом деп? Мен жок, унчалык болом деп ойлогон эмесмин. Мындай мен TikTok кылганыма 5 жыл болду, TikTok алып барганыма. Ал жакта дээрлик 150 миң катталуучум бар да. Инстаграмда ошо 6 ай болду, 6 айдын чегинде. Аябай бат көтөрүлдү да. Бир видеоман эле 10 миң катталуучу келди да. Аябай таң калдым. Экинчи видеоман дагы 10 миң болуп, ошо 20 болуп, бара 30, азыр 45 миң болду да. Унчалык көтөрүлүп кетет деп ойлогон эмесмин. Бирок мен Инстаграмда, мен бул жакта ошол мугалим болуп жүрчүмүн, бул Кореяга кеткенге чейин. Ошол кезде Инстаграм жүргүзчүм эч көтөрүлчү эмес да. Такыр көтөрүлчү эмес. Киргизем, ар түрлүү болуп киргизем, ар кандай сабактар киргизем. Ошентип атып, анан бул дагы бир мындай аракет кыла берсең акыр жагы ошол аракеттин жараша берекет берилет деген эме экен да. Бул деле меники жөн эле бир түндүр болуп кеткен жакта, мен буга чейин бир топ жыл курмандык кылгам. Бирок эметкен жоксуң, өзгөрткөн жоксуң, аккаунттун атын. Иян мугалим деп ошончо. Эми буга чейин жөн эле Иян мугалим болчу. Азыр Академия дегесин кошуп. Ошол аккаунтум эч өөрчөбөй койду да. Эми көрүүчүлөр эч көбөйбөйт, рилс чыкты, андан кийин рилс кошсом да көбөйбөйт. Анан мен бул жакта мени көрө албайт окшойт бул катталуучулар деп колдобойт окшойт, анда башка эле ачайын деп башканы ачып көрдүм, ошодон бат көтөрүлүп кетти. Сен ошо аккаунт боюнча монетизацияң барбы? Ооба, бар. Рекламодательдер көп? Анчалык деле көп эмес, жакшы биле бербейм ошол жакта. Жок, ошону сен кантип тандайсың? Негизи реклама боюнча аябай көп эмелер бар да. Предложение кандай? Сунуш, вот точно. Көп эле сунуштар келет сага. Ошону сен мындай отбор кыласыңбы? Жок, мен муну реклама кылбайм, буну кылам деп. Албетте. Эгер мындай мен 1xbet деп көрсөтсөң. Жок. Пайдалуу гана. Мен мындай акча үчүн эме жата калган адам эмесмин да. Мисалы акча үчүн бир нерсе, бир хайп кылып, же болбосо бир көрүүчү үчүн хайп кылгандай нерсе меники эмес да. Бирок могу фразаларың аябай хайп болуптур, э? Кайсы? Я устал деген. I'm tired. Булар Мен ошо кыргыздардын ошончалык курч тили. Эми анда эмени билдиргим келген мындай. Кыргыздын мындай бир топ кенен тил экенинчи. Мен чарчадым деп эле колдонбой, көпсү биздин ата бабаларыбыздын ар кандай фразеологизмдер бар экенин. Экинчиден мен Инстаграм бар эле мындай күлөйүн, бир кызыктуу болушун деп көрөт да, ал жакта мындай жаңылыктар көргөндү көрбөйт да. Ооба, негизи Инстаграмга киргенде мындай өзүңдүн маанайыңды көтөрүш үчүн же башкаларды кичине мындай обсуждать этип дегенде. Ошон үчүн эң акыр жагына мен дайыма кызыктуу фраза кошом да. Элдер талкуулаш үчүн. Бирок мындай хайп кармап эмес, албетте жаман сөздөрдү. Бирок бул кыргыз тилинде эле колдонуп жүргөн сөз да. TikTok менен Instagramдын катталуучуларыңдын айырмасы барбы? Эмеде көпчүлүгү кыздар Инстаграмда. Көпчүлүгү ошо эме балким тилге кызыкпаса да мен өзүм эле кызыгып катталгандар да. Эмеде көп улуттуу TikTokто казак, өзбек, орус ошолор дагы бар да. Мен эмеден да көп көрүшөт, Европа тараптардан. Балким ал жакта кыргыздар көрө билбейм, бирок мен тил болгон үчүн ошол көп эме улуттарга көп эме болот, катталган.
эми ушунчалык 8 тилде сүйлөсөң, ошо биздин көрүүчүлөрүбүзгө, көрөрмандарыбызга мындай өзүң жүрөктөн келген каалоо тилектерди айтсаң болот. Ар бир тилдеби? Эми өзүң каалаган. өзүм каалаган. Жөн эле корейче айтып коеюн. 여기까지 이제 초대해 주셔서 너무 감사하고 이게 저의 첫 인터뷰여가지고 너무 떨렸지만 진짜 너무 재밌었어요. 진짜 감사드려요. 감사합니다. Бул эмнени билдирет? Жөн эле мен эми ушул жерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен биринчи жашымда интервью болуп атат. Бир аз толкундандым, бирок кызыктуу болду. Сиздерге чоң рахмат. Сен айтып кеттиң, биякта жумуштарың жакшы өтсө, сен калып каласың, Ошентишим керек. Эгер жакшы өтүшүп кетсе, окуучулар жакшы окуп кетсе, калып калышы мүмкүн. Ошондо востребованность биякта болсо, и акча катары, и мындай билим катары сен калышы мүмкүн. Калышы мүмкүн же мен барып келип жүрүп калышы мүмкүн. Негизи сен мындай консультант катары мындай полностью будешь сопровождать, да, можно сказать? Ал жакта менин досум бар, Кореяда болот. Ал ошол бул жактан жөнөткөн окуучуларды алып тосуп алып, ошо университеттерде. Ал ошо Кореядагы студенттердин президенти, кыргыз бала. Ошол экөөбүз. Сонтура. Эй, досум, карачы. Чыныгы ийен, чыныгы адилет кандай? Чыныгы көп сүйлөбөгөн. Көп сүйлөбөгөн? Өзү менен өзү. Бирок блогту алып барганга бул мындай смелость керек да. Жок, андай бар, бирок мен качан өзүм жашоодо жалгыздык жакшы көрөм. Өзүм менен өзүм. Мен 8 жыл жалгыз жашадым. 8 жыл? 8 жыл. Кореяда. Бул жактан баштап. Ошо окууну 15 жашыман. 15 жашыман. Ошон үчүн мындай өзүм менен өзүм деме калганды жакшы көрөм. Сен азыр көп сторис киргизесиң да, башкалар сени байкап, сүрөткө тартып, мындай папарацци сыяктуу чыгарышат да Инстаграмга. Ошол мындай сага нормабы же мындай как будто бы в твою частную личную жизнь лезут дегендей. Мага жагат негизи. Жагабы? Жагат. Мен мугалим болуп жүргөн кезде дагы окуучу кыздар тартып жөнөтүп инстага коюп жүрчү да. Негизи кыздар көп жашасабы? Аябай. Вообще не скромный тройсуң сен. Жок, мен бир аз жашашат. Аябай жашашат дегендечи. Бир аз жашашат. Эмне деп жашашат? Ийен. Ар кандай темада. Эмнеде личный бетме-бет курстар барбы силерде ошондой сабактар. Тил боюнча жазышат, анан чын эле кыргызсыңбы? Кайсы жактан болсо ошо көзүң жакшы экен, мындай экенсиң. Ар кандай сиздер менен жазышат. Таанышасыңбы ошо Инстаграм аркылуу? Кээде мындай кызыктуу суроо болсо жазып сүйлөшүп калам. Эми биз деле ошо Инстаграм аркылуу таанышпадыкпы, бир ошо видеоңу аябай жагып мага комментарийди таштап. Мен сиздин аябай чоң фанатыңыз болчумун. Болчумун? Жок, фанатыңызбы? Закрывайте программу деп баштайм. Аябай чоң фанатыңыз эмеден бери. Кошунун таңдабайт. Кошунун таңдабайт. Өтө мындай. Ошондой аябай мындай ашык болгом сизге. Мен уже билем. Классно, да, так приятно. Мага негизи билбейм, келбетиме карап мындай мени стерва катары эметишет да. Буга эчтеке айтпаш керек, мындай. Негизи баары айтышат да, эми сен көп эле комплимент аласың окшойт деп магачы ошентип айтышат. Жок, билбейм, баары эле же коркушабы же бирдеме мындай неудобно болуп калышабы, ошондуктан сен мындай мен силерге ашык болчумун десең карабайсың. О май гуднес дедим да. Мен өзүм ошо бир уулум бар. Уулум кыргызча таптакыр сүйлөбөйт да. Ошону сен мугалим катары, бирок мен түшүнүп атам, сен корей тилинде мугалимсиң, бирок сен кыргызча, корейче деле сабак
бере аласың. Бере алам. Ошо эң негизгиси ошондой топ 5 правил деп койсок, эмне кылышым керек? Менин балам ошо кыргызча сүйлөшүн деп. Айлана чөйрө. Айлана чөйрө. Сиз деле кыргызча жакшы билбей атасыз го. Ооба. Сиз өзүңүз үйдө орусча сүйлөйсүздөр. Же кыргызча? Көбүнчө орусча сүйлөйбүз. Ошол себептен эле. Бирок ал негизи кыргыз тилди укса, каткыргысы келет да. Бул бир кызыктай тил экен, анан мен аны түшүнбөй жатам. Бирок биз айтып атабыз да, бул сен өзүң ал деле мындай таза кыргыз эмес да, метис да. Күйөөм татар, узбек, анан кыргыз да. Анан алардын үй бүлөсүндө мындай көбүнчө орусча, эми негизи ошо постсоветский балдар, алар орусча көп сүйлөшүп калган да, анан мектебибиз орусча болду, бала бакча орусча болду, университет орусча болду. Анан ошо мен негизи мен өзүм 3 тууганмын, бирок мен гана кыргызча сүйлөшөм да, мындай. Кичине да акцентим бар болсо, бирок мындай бытовой тилде сүйлөшсөм, акцентим деле жок. Көп ошо тойлор менен, чоң апам, чоң атамдар менен, тайнем, тайтамдар менен аралашып, мындай же Беловскийге барам, же Кеминге барам, Айылга, мындай аралашып сүйлөп калгам да. Бирок негизи мен иним, сиңдим, алар иним түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Сиңдим болсо, мындай деп коет. Аделе бирдеме кылчы десе, сейчас деле. Балам болсо баягыда эме дүкөнгө барыптыр да, мага 2-5 сомдук эме монетка керек деп. Кайненем айтыптыр, бар өзүң бар, сен уже жетиге чыгасың, бар жакында өзүң мындай нан алып келесиң же бирдеме ошо азык түлүктөрдү алып келесиң депчи. Келип эме апа мен кыргызча сүйлөдүм деп атпайбы? Кантип кыргызча сүйлөдүң? Мен эме сурадым. Можно мне 10 копейка? А нет, можете мне разделить 10 копейка? 10 копейка как десе? По 5. Мындай санаганды билет, түстөрдү билет. Ошо кичинеден, бирок негизи шыгы англис тилге бар да. Анткени кайнежем чет өлкөдө жашайт да, Канадада. Анан ал уже орус тилди мындай унутуп, кыргыз тилди унутуп, көбүнчө ошо англисче сүйлөп калып, ал болсо мындай англис тилинде акценти жок, так балам. Бирок кыргызча сүйлөсө, тогуз дегендечи балам тогуз десе. Мама, я киргиз десе, сен кыргызсың деп эле ошентип эле жүрөм да. Бирок азыр негизи бизде Кыргызстанда ошондой чоң көйгөй бар деп мен ойлойм да. Анткени мектептерде, бала бакчада мындай кыргыз тилге басым кылышпайт да. Басым кылышса дагы, мындай билбейм, сен байкадың белең, мен негизи байкагам да. Сен өзүң кыргыз болгондуктан сага кыргыз мугалим, агай же эжеби, сен кыргызсың деп бизге көңүл бурбай койчу. Же биз мындай ката кетирсек же эмне кылсак, бизди мындай сынтакчу да. Ошо кыргыз болгондуктан сүйлөбөйсүңбү? Азыр мындай аябай чоң көйгөй, биздин балдарыбыз ошондой болуп калды. Интернет көбүнчө орусча же англисче, кыргызча деле контент мындай. Ошондуктан биз мындай кыргызча контент жаратыш үчүн кичине аракет кылып атабыз да. Бирок көбүнчө мен кыргыз тилди жакшы көрбөйм. Эмнеге? Анткени мугалим эметет да, уялтат. Сен кыргызсың, кыргыз болгондуктан кыргызча сүйлөбөйсүңбү деген. Негизи көп комментарийлер мага деле жазышат. Элестет, мен ошо кыргыз тасмаларда тартылганда менин кесиптештерим шылтоолошот да, айтат, койчу, орусча эле сүйлөчү, сен сага кыргызча сүйлөгөн жарашпайт деп. Бул сен айткандай аябай жүрөккө тиеткен да, катуу тиеткен да. Элестет, мен 30 жаштагы эже же кичинекей балабы. Анын вообще желаниясын жок кылышат да. Ошону кантип чечсе болот сенин оюңча? Адам мындай түшүнүү кенен болуш керек да. Бул үйрөнүп атат. Анан дароо эле кыргызча сүйлөсө, кыргызча сүйлөчү. Ушундай катуу орой кирсе, анда бул жаман да. Ошо ар бир адам мындай бизде
негизи эле кыргыздарда мындай азыр билим сабаты өтө мындай төмөн да башка дүйнөлүк рейтингге карагандачы. Ошон үчүн мындай сабаттуу болуп, бирөөгө кайрылганды үйрөнүп, ошо маданият бирөө менен бир нерсе айтканда анын чек кирбей, ал кыргыз тилин билбей атат, бирок ага жумшак жол менен жеткизиш керек. Мен мугалиммин, окуучу качан ага жетет, ал сен ага жумшак болгондо гана жетет да. Эгер сен ага катуу боло берсең, ал кирбейт да, сен канчалык кыймылбо, кандай методдорду колдонбо. Ошон үчүн дайыма жумшак айтып, азастан эме кылса, шылдыңдабай, адам уят деп сезген эме сезип калса болду, ал тилди такыр үйрөнө албайт. Мисалы, айылдан келген бир бала орусча үйрөнөм деп же бирөөгө шылдыңдап койсо болду, ал өмүр бою ошо калып калат. Ошо көңүлү калып калат да. Ал өмүр бою үйрөнө албай калышы мүмкүн да. Качан бир сөз айтайын десе, жанагы кулагына угула берет да, шылдыңдаганычы. Ошон үчүн шылдыңдабай, эгер ката кетип атса, мындай эле айтып коюп. Уктуңарбы, шылдыңдабагыла мени. Мени постоянно айтышат да. Сиз сону сүйлөткенсиз. Кээ бир сөздөрдө эле мындай, сиз орусча ойлонгон үчүн ошондой болуп калат. Ошондой болуп атат да. Бирок сону 5 койбойсуңар, бирок 4,5. Отур. Андан отурдук. Сиз эме кылганыңыз өтө чоң сүйүнтөт да, мисалы аракет кылып атканыңыз, кыргызча айтканда салым кошуп атканыңыз. Макул, сиз мисалы мен деле бир мен атамдай билбейм да кыргыз тилинчи. Бир сөздөрдү айтсам, мен ата деп билбейм. Бирок салым ошол канча билген болсоң, ошо билишинче салым кошкон өтө чоң нерсе да. Ошол үчүн урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз сөзсүз катталгыла, лайк басып тургула, комментарийлерди жазып тургула, бизди ошентип колдоп тургула. Анткени кыргыз тилинде жакшы мындай сапаттуу контент жаратканга биз ээ болуп атабыз, Дагы эмне айтып бергиң келип атат бизге? Ошондой биринчи интервьюң болуп атса, анан чыгып баратканда ошону айтпай койдум деп өкүнбөсүн. Мен эме тил боюнча. Эме негизи азыр бизде орус тили эме рейтинги өсүп, кыргыз тили түшүп кеткен, биз өзүбүз күнөөлөбүз да. Себеби бизде эмне билим алба, сен орус тили аркылуу алышың керек да, же башка тил, англис тили аркылуу алышың керек. Кыргыз тилинде китептер жок эсе. Кайсы нерсе үйрөнбө, сен орус тили аркылуу. Демек, ошондой качан ошондой нерсе болгон учурда тилдин баркы түшүп кетет. Эмне үчүн азыр бизде кыргыз тилинин көпчүлүгү менсинбейт? Ошол себептен. Ошон үчүн биз билимдерди көбүнчө дайыма кыргыз тилинде кылып, китептерди кыргыз тилинде жазып. Себеби бизде көп да азыр айыл жергесинен келип, таланты бар, бирок билим ошол жеткизе албай, китептер жок, окуйм десе кыргыз тилинде. Мен ошон үчүн менин да максатым ошо кыргыз тилинде китептерди жазып, айылдар ошол айыл жергелерине, чет жактарга сөздүктөрдү корей тилинде, грамматика, фразалар. Негизи мен көп угуп жүрөм да, кыргыздарга орус тили аркылуу эмес, мындай түз эле ошо кыргыз тилинен англис тилине которсо, ошо кыргыз тилдин англис тили менен көп эмелери окшошураак экен, анан бизде мындай через деп ошо орус тилинен кылбай, кыргыз тилинен англис тилине, кыргыз тилинен корей тилине ошентип. Бирок негизичи биз ошону айтып кетсек, көп мыйзам чыгып атат да, баарын кыргыз тилинде ошо документация боюнча ошонун баарын кылыш керек депчи. Бирок эч ким ошо тил профессорлору же кимдерби ошону кичине мындай упрощение кылышпайт да. Биз түшүнүп атабыз, кыргыз тилинде андай мындай взаимствованный сөздөр жок болчу. Ошондуктан алар ошондой эле болуп калды да. Налог, анан ошол именно документация боюнчачы. Бирок силер кыргыз тилди эметип атасыңар, өнүктүрбөй мындай типа опускайте, басып атасыңар. Ошондой эле болуш керек. Бирок
жаңы келген мындай ошо предприниматель болобу же бир мындай физлицо, юрлицо болсочу, ага оңой эле болот да. Ошондой мындай как степ бай степ. И надо же их тоже учить. Ошону биздин тилчилер кичине түшүнбөй жатышат да. Алар жалаң эле негизи ошо даже ошо жогорку кеңеште канча мындай выступлениялар, ошол деле депутаттар же исполком же министрлер кыргызча толук билишпейт. ооба. Анткени алардын баары ошо мыйзам, укук боюнча орусча аралашты. Алар ошондуктан да билишпейт да. Терминологияны кантип эметтеп, кантип өзгөртүшөт. Ошон үчүн мындай көп орус же англис тилдер кетип калышат да. Ошо биз тилчилер, кыргыз тилчилер көбүрөөк иштеш керек да. Бир чети ошо адам айткан оңоюраак кылып которуп, эгер оңоюраак кылбаса, анда биз адам оңой жолун тандайт да дайымачы. Ошон үчүн оңоюраак кылып, эгер оңой кылбаса, анда биз бара кайта эле орус тилинин астына жатып калабыз да. Оңоюраак кылып, мындай чыгармачылыкты иштетсең, жаңы сонун сөздөрдү, оңой сөздөрдү табып койсо болот да. Кореяда деле, корей тилинде чет жактан келген сөздөр аябай көп. Мисалы, арбайт деген сөз бар. Арбайтын? Иштеген? Немис тилинен. Немис тилинен. Арбайт. Ошол сыяктуу сөздөрдү чет жактан алып, өздөрүнүн эме алып коюшкан. Арбайт дейт, кыскартып сүйлөгөндө жана альба деп коет. Кыскартып ошону. Ошо баары бир арбайт, бирок альба уже мындай корейче угулат. Корейче, бул эми ошо биз деле ошондой кылсак болобу деп мен деле ишенем да. Анткени биздин балдарыбыз негизи кыргыз тили ошо адабий тил, аябай оор тил экен да. Анткени мындай сен мисалы орусча бир предложенияда 5 сөз болсо, кыргызча 10 сөз болот да. Анткени бизде мындай узарып кетет да. Анан ошону сен айткандай кичине жеңилирээк. Анан тил эме да бардык тилдер бир тилден келип чыккан да. Себеби биз баарыбыз эле бир эмеден мурун тараган ошондуктан тилдер алыш бериш кылат. Тил тирүү зат да. Өлүп улам өлүп турат, аны улам жанданып турат да. Ошон үчүн жаңы сөздөрдү ар кандай алып чыгарса боло берет. Эми ошону гана илгеркиси гана сөздү кармабай, жаңы сөздөр мындай заманбап балдар үчүн заманбап ушундай сөздөр. Болгону эле open minded болуш керек. Өзүнкүн гана карманып албай, ачык болуш керек да, башкалардыкын да карап, киргизип, ошондо гана өнүгүү болуп, тил тараптан дагы. Сен 8 тилди билсең, бирок биз ошо 2 сааттан бери сүйлөшүп турабыз. Сен кошпойт экенсиң. Ооба. Мен нукура кыргызча чоңойгон үчүн кошпоймун. Кошпоймун. Мындай, мисалы, үйдө деле ошондой сүйлөшөбүз. Бир жыл чет өлкөгө барса, простите, как это на русском деп эле башташат. Жок. Андай жок. Кыргызча эле. Кыргызча эле. Жөнөкөй. Эй, досум, карачы. Сиз бул чакырбадыңыз беле? Мен Кореяда жүргөндө досторума мактанып койгом да. Эмне деп? Ого, эже подкаст чакырган депчи. Ошоко чыгып калсаң, биздин атыбызды айтып койчу деген болчу. Айтып кет, салам айткой. Ошол биз Кореяда Саданжи деген жер бар. Ошол жерде чет өлкөлүктөр аябай көп жашайт, кыргыздар аябай көп жашайт. Мечитке чогуу барып, чогуу ойноп жүргөн Баймамат байке, Байзак досум, Иман досум, Бексултан байке, ошолорго чоң салам айтам. Мен деле Бишкектен, Айч подкасттан, менден өзгөчө Айжан Адановадан ысык салам. Менимче, мен байкашымча, чет өлкөдө жашаган кыргыздар кыргызча жакшыраак сүйлөшөт. Анткени алар мындай үйдөн чыкканда англисче же орусча сүйлөшөт, бирок үйгө келгенде кыргызча. Жалаң эле кыргызча сүйлөшөт.
мен ошону Америкадан байкап калдым да. Анткени бияктан кеткендер баарыбыз айтабыз да, ой, америкалык болуп калдың, тиги бу жок, алар салт боюнча бизге 2 эсе жакшыраак эметишет экен, билишет экен, көңүл бурушат экен. Анан мындай өзүнчө эле мындай Чикаго, Филадельфия уже 8-9 штат болуп, область болуп калды го. Ошондуктан рахмат сага. Сиздерге да чоң рахмат. Биз ошо кыргызча сүйлөшсөк, иен деген уже мага мындай башкача болуп калды. Ади, чоң рахмат сага, Адилет. Атаңа, мамаңа аябай мындай ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Сенин бир туугандарыңа, анткени ошончолук мындай чын эле аябай сабаттуу, аябай адиптүү, ак пейил дегендей, кеңпейил ошондой баланы өстүрүшүптүр. Рахмат сизге. Ошо чоң рахмат келип бериңиздерге, Айчы подкастка катышканга чоң рахмат сага. Сиздерге да чоң рахмат. Ошо ишиңе ийгилик, ой максаттарыңа жет. Амин деп баштайм. Чоң рахмат сиздерге да. Негизи сага жакса, мен аябай ыраазы болом. Аябай жакты. Жакшы тажрыйба болду мен үчүн. Мага да. Достор, ошентип биздин Айчы подкастыбыз бүгүн жыйынтыкка келди. Бизде бүгүн сонун жакшынакай бала Иен Исмаилов Адилет деген мугалим келди. Сиз бизди колдосоңуз, биз Адилет экөөбүз аябай ыраазы болобуз. Ошондуктан катталыңыз, комментарий жазып туруңуз, бизди колдоп туруңуз. Биздин ишибиз мындай өнүгө берсин. Ошо, сиздерге чоң рахмат. Көрүшкөнчө сиздер менен Айжан Аденова болду. Классно. Тартынбай айтуудан катылган сылар бар экен. Айтчы